Программабыздын сапарын алдыны көздөй улантып өрмөкчүбүз. Негизи эле жаштыкты сактап калуунун керемет күчү йога же болбосо мисалы спорттук көнүгүүлөр менен машыгуу деп коет го. Азыр мен бул жака келип калган конокко да ушул суроону бергим келип турат да. Ар дайым жаш бойдон жүргөн Назик эжекебиз бүгүн бизде студияда конокто. Ооба, сөзсүздү айталы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алина Жетигенова эжебиз биздин студиябызга келди. Кош келипсиз. Саламатсыздар. Сизди көрүп аябай кубанычтуу болуп атабыз. Мындай жакшы. Жакшы, эң сонун сиздер менен бирге сонун. Сизге адегенде эле мындай суроо береличи. Ушунча жыл Кыргыз эстрадасында өзүңүздүн бир бийик деңгээлиңизден түшпөстөн, сулуу боюнча, жап-жаш боюнча жүрөсүз. Ошонун сыры эмнеде бардыгынын? Ыр десе ыр, сулуулук десе сулуулук, бардык жактан мыктылыкты көрсөтүп келесиз. Мунун сыры биринчиден эми кыргыз эли менен учурашып, саламдашпай эле кутман таңыңыздар менен. Бунун сыры биринчиден баягы сүйүү го дейм. Сүйгөн жарың, сүйгөн балдарың, анан сүйгөн кесибиң, ушул баары өзүңдүн жүрөгүңдөгүдөй болуп калып, каалаган нерсең болуп турса, ошондон бу деп коем. Бирок ошо эң ошо сүйгөн кесибим менен иштеп аткандан кийин бул үлгүлүү болуп да көрүнүш керек. Дайыма күзгүдөй болуп жакшы жүрүш керек деп ойлойм да. Алина эжеке, мисалы концерт болор алдында мисалы арыктай түшөсүз. Анан кийин негизи эле кээде кайра толук көрүп калабыз сиздичи. Спорт менен машыгасызбы, ашыкча салмактан кантип арыласыз? Ошолорго да токтолсоңуз, Эми биздин кесип өзү спорт. Бул концерт берердин астында күнүгө мындай чуркап, көнүгүү жок, эми көнүгүү жасап эмес, бул өзү ушул даярдыктын өзү эле спорт болуп калат да. Даярданып чуркап жүрүп андай диета, мындай эме кылганды билбейм, диета өзү бул ашказанга бир стресс болот го деп ойлойм да. Андыктан мен андай диета кармай элекмин. Ашказанды мындай эме кылганды жакшы көрөм, эркелеткенди жакшы көрөм. Мындай негизинен жаратылышта мындай толук болбойт окшойм деп ойлойм да. Анан мисалы айтып калышат го, эмне үчүн кээ бирлер баягы өзүнүн жаштыгын кармап кала алат десе, көрсө анча-мынча кичинекей көйгөйлөргө баягы жүрөгү менен бериле бербейт дейт. Сиз балким ошонун катарына кирип каласыз. Эң туура деп ойлойм, анткени баягы бир аз жаман сөздөрдү дагы эмеле жүрөк алып кечке кейип, же болбосо бир кечке жаман ушактарды угуп, ушинтпей өзүңдү өзүң сакташың керек го деп ойлойм да. Дайыма жакшы сөз угуп, жакшы нерсе жазап, жакшы мамиле кылып, негизи жакшы жүрүш керек деп ойлойм, анан позитив. Алина эжеке, сиз өзү аябай назиксиз да. Анан негизи келиниңизге кандай кайнене болдуңуз, күйөө балаңызга кандай кайнене болдуңуз? Кайненем боло элекмин деп ойлойм. Келин эмес, эне болдум. Анткени кызым мындай мага эркелейт, мындай кызым катары эле. Дагы кызым кээде мындай эме болуп кетет да. Кызганып кетет. Эмне үчүн мага ушунчалык мамиле кылбайсыз депчи. Жеңеме кылган мамилени мага көп кылбайсыз депчи. Каалаган нерсесин сатып берем, көзүн карап турам. Анткени келиним мындай өзүмө кызымдай эле кабыл алдым да. Ада бирөөнүн эрке кызы болчу, анан бияка келем, эме болуп калбасын деп эле аракет кылып атып, мына уже 4-5 жыл болуп калды. Үйдө өз кызымдай болуп жүрөт. Эркелеп, кээде өзүм чай куюп берем, отургузуп. Анан Алина эже, мындай суроо береличи.
мисалы ырчы болуш жөн гана бир ырды сахнага чыгып ырдап коюу эмес, балким көрөрмандарга жүрөгүнөн чыккан сезимдерди тартуулоо, көрөрмандарды өзүнө буруу, өзүнө ушундай бир тартып алуу. Сизде ошол нерсе аябай өрчүгөн да, себеби дегенде сиздер эми баягы канча жылдардан бери сахналарда жүрөсүздөр, анан сиз чыгып эле келиңиздер, кол чабалы, бийлейли десеңиз эле баары сизге кошулуп кетишет да, анан башка анча-мынча баягы жаңы баштап келаткан болсо эми азыраак мындай сахнада жүрүп калгандар чыкса эмнегедир ошол нерселерди кыла албайт. Бул кандай сыр? Жок, бул эми биз окуганбыз. Бизге мугалимдер бизге сабак актерское мастерство же болбосо бардык нерсени ошо билимден дагы эме кылат да. Анан практика, канча жылдык практика. Анан бирок эң негизгиси жүрөктөн ар бир ырды ар бир адамга жай ырдасаң да, катуу ырдасаң дагы эң акыркы отургучта отурган адамга жеткендей, ошол адам кабыл алгандай кылып сахнада дайыма бир күндү дагы жөн эле ырдап койбосун, дайыма бир спектакль же болбосо бир аңгеме айтып бергендей бир ырды дагы түшүндүрүп айтып бериш керек да. Алина эжеке, мынакей жакында сиңдиңиз Назира эжеке экөөңүздөрдүн концертиңиздер болгон турат, мына ушул концертке да токтолсок. Эми ар бир концертте багы көрүүчүлөрдүн көңүлүн мындай туултуруп, жакшы кол чаап, ыраазы болуш үчүн жакшы даярдык болуш керек, жаңы ырлар болуш керек, жаңы чаланыш керек дегендей. Назира дагы жаңы изденип, жакшы сатираларды жаңылады. Меники дагы жаңы ырларым, эми сюрпризим дегендей. Анан азыркы жаштар менен багы замандан артта калбай, заманбап музыкаларга дагы аранжировкаларды жасап, жаштар менен дуэттер болот. Биздин өзүбүздүн кесиптештерим, мисалы Мерген Турган экөөбүздүн аябай сонун жаңы дуэтибиз дагы бар. Добру менен Айдана Дека, Азиз, Адилет Азимов, Ишен Назаров деген кандай сонун азыр чыгып келе жаткан жаш ырчылар менен артта калбай жаңыланып, жакшы дуэттерди ырдап атабыз. Концерттин аталышы эки талант кош канат деп атапсыздар концертти. Бул кантип атап калдыңыз? Эми жана айтпадымбы, жаңы мен өзүмдүн программам жаңыланып, Назира өзүнүн программасын жаңыланып. Демек, Назира эже баягы куудулдук өнөрү менен элдерге күлкү тартып аласа, ал эми сиз жанагы жалпы катышкан ырчылар менен биргеликте ыр сунасыз, өзүмдүн жеке ырларымды элге чын жүрөктөн сунамын. Мисалы, мен баягы кичине кезимде мектепте окуп жүргөн кезде баягы жыл мезгилдерден жазды сүйөмүн, жазындасы сүйүү келет, ушул сыяктуу ырлар, же болбосо жана Шок жигит деген ырларды азыр кайра ырдасаңыз, кайра эле ошол баягы мурункудай угабыз, сүйүү угабыз. Анан жаш ырчылар дагы ырдап келип атат. Анан мен бир социалдык тармактардан окуп калдым эле. Ошол жаз деген ырды кайсыл бир ырчы кыз ырдаганда, андан кайра сиз өзүңүз кайра жаңылып ырдап чыктыңыз. Ал себеби эмне болуп калды? Жок, бул талаш деле эчтеке жок. Болгон жаган да. Эч кандай. Жазды Асил Кадырбекова өзү сурап ырдаган. Ал кыз дагы өзүнүн көз карашы менен, өзүнүн түшүнүгү менен ырдады. Мен болсо баягы чынын айтканда кызым ырдайм деп жаңылады эле, анан кийин ал балалуу болуп кичине колу бошобой албай үй бүлөсүнөн ырдабай калгандыктан менен ырдагам, талаш жок эле. Сиздин кызыңыз да мына бийлеп калды эле, балаңыз дагы ырдап чыгып калган, бирок азыр сахнадан аларды көрбөй элебиз да, же? Жок, алар дагы эле ырдап, дагы эле бийлеп, менин кызым эки баласы чоңоюп, жаш кыял баягы образцовый танцевальный группа, ошол элдик би ансамбле, ошол жетектегенге акырындан колуна алып, хореограф болуп ошол жерде
балетмейстер болуп иштеп атат, бирок бийин таштаган жок. Улум дагы бир чоң конкурстарга барсам деп бир алдыга бир максат коюп, ошо акырындан даярдыктарды көрүп жүрөт. Алар дагы ошо 26-27 июньда алар дагы өз өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Бир эле Борбор калаада эле коюлабы же башка региондордо да коюлабы концерт? Баягы толук концертти алып барыш кичине кыйынчылык болот, мүмкүн эми Назира экөөбүз баягы пландаштырып, эми Ош, Талас, Нарын, Көл ошондой жактарга. Ооба. Анан Алина эже, эми сиз биздин студиябызга келип калдыңыз, бул мүмкүнчүлүктү биз колдон чыгарып алышыбызга аракет жасашыбыз керек албетте. Сиз бир ырдаталы жан дүйнөңүз менен бир кичине болсо да бир балким бир кайырмасы менен бир ырды аткарып берсеңиз жалпы телекөрүүчүлөргө. Мен эгерде баягы эме болсо сөзүн кичине унутуп эме болуп калам, жаңырларды ырдайын десем, баягы түшүнүксүз болуп калам анда. Балким эски ырлардан. Эски ырлардан эле. Жалпы баягы көрөрмандардын жүрөгүнөн түнөк тапкан ырлардан, биз сүйүп ырлардан. Эми баягы кыздын сыры өзүнчө эле бир эме болуп калды го. Аларды дагы Айдана Дека экөөбүз чогуу, алгыс дагы таланттуу, жаш талант, аябай эмгекчил экөөбүз ырдайбыз. Эми мүмкүн анда ушул ырды кичине болсо дагы. Болсо болот. Гүлназик бүчүр жайып жашыл, жаз демине ачылат. Кыз назик сүйүп калса эгер, махаббатын жашырат. Косаланып жалгыз ойго чөмүп, кай бир кезде эремем жаш төгүп. Кыздын сыры жүрөктү катылат. Ак сүйүүгө арга жок, ашыктыгым артылат. Андай зор күчкө адам өзү тартылат. Андай зор күчкө адам өзү тартылат. Ай, бали баракелде. Алина эже, ырдап атканыңызда мында үнүңүздө бир кандайдыр бир изюминка бар да. Деп мындай тартылат дегенде, бул баягы сиздин ошол окуп жүрүп ушул үндү койгонбу же бара-бара акырындап баягы тажрыйба менен келгенби? Кандай болгон? Жо, мен өзүм кичинекей кезимде дагы бир эмелерим бар. Аякта деле ушундай эле үн. Анан баягы Улук мырза Полотов менен мен үчүн эң ыйык адам, мен агайым. Ошо кандай сүйлөсөң, үнүң да ошондой чыгыш керек. Эч качан мындай жасалма болбо, дайыма мындай эме болушуң керек депчи, ошо анда өзү табигатта бар экен деп ойлойм. Өзүм ар жакта ушундай үнүм болгон үнүм ошого. Ооба. Алина эжеке, клиптерге көп басым жасабайсыз. Буга эмне себеп? Бугабы? Буга эми чын айтканда жаңы клиптерди көргүңүз келет Алина эжекеден ооба. Ооба, жаңы мага клиптерди тартууга көп эле эме болду, мүмкүнчүлүк. Бекер деле тартып беребиз дегендер көп эле болду, бирок ушундай эле болуп кала берет да. Анан алдыда дагы максаттар бар, дагы эле кеч эмес деп ойлойм. Дагы мисалы бул дуэт менен ырдаган дагы Буйрусаңыз да көрө алабыз, тартылсакпы деген дагы алдыда бир пландар бар. Дагы тартылам көп эле жолу. Ооба, буйруса, албетте сиздин көрөрмандарыңыз жалпы кыргыз эли сиздин жаңырларыңызды уккусу келет, жаңы клиптериңизди көрүүсү келет, качан чыгарат экен, качан ырдап калат экен деп сүйүп уккусу келет. Албетте биз дагы аны күтөбүз. Анан буйруса келе жаткан концертиңиздер 26-27 июньда болуп турган концертиңиздер жакшы аншлаг менен мыкты деңгээлде өтсүн. Анан биздин телекөрүүчүлөргө да айта кетели, ал концертке келип, албетте эки бир туугандын, эки таланттуу инсандын талантына күбө болуп кетсеңиздер болот дейле. Ооба, дагы ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, менде дагы эки татынакай сиңдим бар. Алар менен да сюрприз деп аттым эле, бирок айткым келип кетти. Алар менен дагы бир алардын талантын дагы. Алар дагы чыгабы? Акырындан даярданып атабыз да. Буйруса, Жетигеновалардын тобу. Жана буга чейин жанагы Райымбековалар болгон болсо, эми Жетигеновалар мындай аталышын Алина жана
Жетигеновалар деп коеюн десем, мындай өзүңүз деп аткандай болуп калат экенсиз, ошо бир аз туура эмес болуп, Назира уже аты ачып калгандан кийин Назираны эме кылдым да. Ооба. Балким, балким сиз дагы айтпай жаткан сюрприздер бардыр, аны биз сюрприз кылалы. Келип көрсөңүздөр болот деп. Чоң рахмат айталы. Урматтуу элебүүчүлөр, биздин студиябызда сахна ажары көп жылдан бери Кыргыз Республикасында өзгөчө маданиятка салым кошуп келген мыкты таланттуу жекебиз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алина Жетигенова болду. Ал эми биз сапарыбызды алды карай улайлы. Азыр болсо сиздер үчүн жарнамадан кийин жашы өтүп калган аталар апаларга дагы өзгөчө бир йога көнүгүүлөрү бар экен. Ошону көрөлү.